Шаңдуу нотада биз Кутмантаң түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн улантат. Ал менин досум, сенин дагы досуң деген эң сонун сөзү ону Бекболуевке таандык замандаш деген ыр жаңырды. Ооба. Албетте бул ыр чечебиз мына ушу көп жылдан бери кыргыз эстрадасына салым кошуп келе жатат. Эң сонун үнү менен Достор тобунун ырчысы, маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыз Республикасы президентинин ардак грамотасынын ээси, Жогорку Кеңештин ардак грамотасы, Кыргызстан аялдар конгрессинин лауреаты экен, Жогорку Кеңештин аппаратына улук консультант болуп эмгектенет экен. Мынакей ыр чечебиз жөн эле ырдап койбостон мамлекеттик кызматта дагы иштеп атат. Андыктан дагы кадырлуу коногубуз бар. Тааныштырып өтүңүз. Кадырлуу коногубуз Айчурок эженин уулу Алибек уулу Мирлан, жеке ырчы, Марлен кечиресиздер. Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайды, ошондой эле Калый Молдобасанов атындагы консерваториянын эстрада бөлүмүн, Кыргыз эл аралык университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн, көптөгөн кароо сыныктардын жеңүүчүсү Марлен. Кош келипсиздер. Айчурок Султанова жана Марлен, кош келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Эң сонун таңкы маанайдан Айчурок эже, сиз азыр ошо бүгүнкү дүйшөмбү күнү таңын шаңга бөлөдүңүз. Сиздин ырыңыз менен биз да бийлеп көңүл ачып алдык телекөрүүчүлөр менен бирге. Анан мынакей көп убакыттан бери үйдө отуруп калдык, кырдаалга байланыштуу. Бирок сиз дагы деле тынбай эң сонун бир кол эмектер жасап атканыңызга күбө болдук да. Булардын баарын кантип өздөштүрүп алгансыз, каяктан тапкансыз дегендей. Эми багы адам өзү бардык нерсеге умтулуп, бир нерсеге кызыкса, ошол нерсени жасаганга аракет кылабыз да. Негизи анын үстүнө аял заты аябай мындай тынбайбыз го, бардык жагынан аракет кылып нерсе жасабыз. Тытынып эле анын үстүнө аял заты бул мээримдүү эне, багы жан дүйнөбүз аябай жумшак болот эмеспи, бардык нерсе ая болуп. Ошон үчүн багы гүлдөрдү абдан жакшы көрөбүз да, баарыбыз эле аял заты, бардык эле гүл жакшы көрбөгөн аял заты болбойт болуш керек. Ошол сыңары мен да гүлдү абдан жакшы көрөм. Анан ушул гүлдөрдү дагы үйдө да көп өстүрөм, коромо да көп өстүрөм. Каяка барсам, базарга барсам деле ушу гүлдөн айланып чыга албай эле тегеренип жүрүп жаңыларын көрсөм эле анан ушуларды дагы бир чоң бир көрүп, аябай чоң гүлдөрдү көрүп эле кызыка берчү элем да, ушулар менен бирдей бир гүлдөрдү мындай жанында болсом, жанында көрсөм деп жүрүп, анан ушуну баягы көчөдөн көрүп калгамда, бир Совет көчөсүнөн бир гүл көрүп калып, ошол боюнча бул ооруп калып 2 жыл оорудум. Ошону кандай материал, эмне болгон, кандай жасаш керек, эмне каяктан келди деп укмуш мен үчүн аябай болду. Анан интернеттен издеп жүрүп тапсам көрсө көп экен да, аябай сонун жасаса болот экен. Анан аны көрүп жасоо укмаларын жөнөкөй кагаздан үйрөнүп алып, материалын таап каны издеп жүрөм. Канча издедим. Анда жарым жыл дегенде таптым го. Ошентип атып анан үйрөнүп алып, видеонун башында жасап, ушинтип атып, анан үйрөнүп алдым дагы. Улам бардык нерсеге тажрыйба, практика керек да. Азыр сиз гүлдөрүңүзгө тиги жарык киргизип атасыз. Ошо. Эми мурда мен жөнөкөй болсо, азыр мен багы түнкү шам кошуп, светильниктерди кошуп жасап атам. Анан кыскасы күндөн күнгө жаңы ойлоп табаларды да чыгарып атам. Кудай буйрса дагы бир сиздердин эфириңизге башкача бир жакшы гүлдөр менен дагы алып келем. Мына бул жерде дагы сиздин эмгектериңиз менен биздин студиябыз көрүнүп атат. Азыр мен айтып атпайм, мен тез кирип кетиптир депчи. Жаңа келип берет экен. Рахмат. Келиңиз анда Марлен. Мына жеке ырчы катары билебиз. Жеке ырчылыктан тышкары эмне менен алек болосуз? Деги эле ушул карантин учуру сизге кандай таасирин тийгизди карантин? Карантин абдан жакшы таасирин тийгизди, анткени ошол үйдөгү экран ырдадыңбы? Ооба, андан кийин ошол үйдөгү көптөн бери кылбай турган жумуштарды аткардыңбы? Үйдөгү жумуштардын баарын аткарылып бүтүп, дагы жакшы эле таза эле турган нерсени кайра баштан жасап эле 2-3 сыйра. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Ошо өлкөбүздө ошо кырдаал жанагындай бир жаман оору келердин алдында бардык эле айтат да, Марлен өз убагында концерт коюп калыптыр. Марлен койгондон кийин эле кырдаал башталып кетти депчи. Бул дагы Айчурок эже сиздин салымыңыз, уулуңуздун ушу сахнага жол көрсөткөнүңүздөн уулуңуз өзү эле ошо ырга кызыгып калдыбы же кандай? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Канча жылдан бери көп эле келатат? Адамдын өзүнүн ар жагында бир нерсе болсо, талант болсо ал өзү сөзсүз чыгат да. Анан дээринде да болуш керек дегендей. Өзү ошол баягы чыгармачыл менден каныман өткөн болуш керек. Ошол
чыгарып өзү ырдап жүрүп кичинекейинен баштап эле ошо дайырдан ырдап жүрүптүр да, мага белгиспей негизи. Анан жакшы ыр жазчу. Кыйкырып Анан мен менен багы концерттерге кошулуп көп барды да. Концерттерге кошулуп көйнөктөрүмдү көтөрүп жүрүп эле кызыгып ушул эмелерде үйрөнүп, менин ырдаган ырларымды үйрөнүп ырдап жүрүптүр да. Анан ошондо мен биринчи концерт бергенимде ушул мага жаңылык кылган да. Ушуну мен да ырдайм депчи, мен да ырдасам деп. Анан ошондо ырдап чыккан да, биринчи жолу ырдатып, анан сөз ырчылыктын аркасында билим болуш керек да. Анан ошондон кийин эле өзүм анан Күрөңкеевге тапшырдым. Күрөңкеев атынан музыкалык окуу жай, жакшы ийгиликтүү улуттук консерватория, эстрада бөлүмү. Анан ошо менен эле кошо баягы эки тизгинди бир алып жүрөбүз. Сиз деле ырдап жогорку мектепте иштеп атпайсызбы деп, анан юридика факультетке да тапшырып, юрист да болуп бүттү. Билимге аябай сугарыпсыз. Ооба, өзүнүн эмеси, аракети да. Абдан жакшы. Айчүрөкөжө, айтсаңыз, өзүңүз мына чыгармачылык жолдо жүрүп, анын түйшүктөрүн да абдан жакшы билесиз. Уулуңуздун мүмкүн бул тармакта болуусун каалабаган чыгарсыз. Жок, мен анда эч каршы болгон жокмун. Себеби наоборот колдоо көрсөттүм. Кыз кишиге болсо мүмкүн башкача мамиле болмок беле, эркек кишиге бул эч оорлук кылбаш керек. Себеби деген эркек бардык жерден эркек болуш керек деп дайыма айтам. Ошон үчүн оорчулук деле тийгизбейт да. Негизи ошол кесипти тандадыбы, демек анын аркасында иштеш керек да. Өтөсүнө чыгыш керек. Кандай тоскоолдук, кандай кыйынчылык болсо дагы сөз анын өтөсүнө чыгыш керек. Марлен, мына сиз алгачкы концертиңизди койдуңуз түшүү кесип, анан ошо сахнанын артындагы бир оор түшүктү жон териңиз менен сездиңиз да. Бүт өзүңүз даярдадыңыз, репертуар тандадыңыз. Апаңыз болсо сахнага келип сиз менен гана дуэт ырдап койду. Калган баарын өзүңүз жазадыңыз. Бир чет Айчүрөкөжө ушуну көрсүн, ушундан такшалсын деп дагы баягы жолго салдыңыз да. Сөз да. Кандай болду, ошону айтып бериңизчи, алгачкы түшөө кесип концерти. Чынында көрүнгөн оңойрок көрүнчү. Ырдап коюп кетип эле калган да. Ошо баары ушундай концерт уюштурган эмне депчи. Анан уюштуруунун өзүнө ошо чуркап баштаганда ар бир жак менен сүйлөшкөндө, негизи ушунун түйшүктөрүн көрө баштаганда чынында канчалык оор экенин сездим да. Анткени түндө саат 12-1-2-лерде келип жатып, эртең менен кайра таң атпай туруп кетип эле күнүгө ошондой бир ай бою ушул режим менен жүрүп, барып студияда отуруп, студияда жазылып аткан ырда уктап кетип эле ошол жактанчы. Анткени режимге көнбөй. Сиз азыркы жаштар сиздин аткарууңузда дагы бир топ ырларды баягы интернет булактарынан көрүп жүрүшпөйбү? Ошондо жеке эле Марлен кыргызча да ырдабайт, бул чет тилде дагы ырдайт экен депчи. Кантип өздөштүрдүңүз бул чет тилде ырдаганды? Чет тилде ырдаган биринчи ошо чет тилде ырдап үйрөндүм окшойт. Азамат. Анткени башкалар кыргызча ырдап үйрөнүп атса, сиз чет тилде. Университетте окуп жүргөндө, колледжде окуп жүргөндө, училищеде окуп жүргөндө ошол бизге эмелерди берет да. Экзаменге дайын тапшырмаларды берет, ошо ырларды берет. Көбүнчө үйрөнгөнгө, укканга чет элдик ырлар менен баштайбыз да. Ошолорду угуп, ошолордон үйрөнүп көрүп, кандай эмне экенинчи. Анан кийин аралаштырып ошол жактан ар кандай. Жакшы, Марлен, айтсаң, мына чыгармачылык түйшүгү аябай эле оор экен деп калдың. Ал эми сенин жаныңда колдоочуң, ар дайым жол көрсөткөн апаң болуп атпайбы? Бир аз да болсо жеңилдик болсо керек, сага ар дайым имиджиңди тандоодо, ырларды тандоодо, өзүң сахнада алып жүрүү эрежелерин бүт Айчүрөкөжө үйрөтсө керек. Өзүнүн эмгегисиңди, эмгегисиңге нарселер алып элек, бирок алат да буйруса. Биринчи эле ошо сындоочум. Угуучум ырлар. Клиптердечи, клиптер тартууда кандай болот? Клиптерди тартканда негизи көбүнчө өзүмдүн идеям менен мага ишенип. Кээде баягы сөздөрдө пикир келишпестик да болсо керек да. Албетте, бул ыр тандоодо болот. Ыр тандоодо ушундай ырда. Сен кайсыл багытка көп басым жасайсың? Мен акыркы учурда азыр авторский ырларга көп басым жасап атам. Өзүм аракет кылып жок дегенде сөзүн же болбосо обонун деп акыркы өзүм акыркы концерттерде алган ошо жаңы ырларымдын 3-4өсү өзүмө таандык. Жок дегенде обону же болбосо сөзүн. Абдан жакшы. Кыргыз тилиндеги кыргыз тилиндеги ырлар, ооба, калын кыргызча эле. Биринчи көз ирмемден сизден баягы чет элдик ырлардан бир куплет сураналы, ага чейин Айчүрөкөжөгө суроо берели. Достор тобу кандай бүгүнкү учурда? Кандай жаңылыктар болуп атат? Эми баары үйдө отуруп калды. Уюлдук телефондон эле онлайн сүйлөшүп, жакын жолобой өзүбүздү сактап калбадыкпы? Ооба, ошондой азыр бизде бул жыл аябай пландарыбыз көп болчу. Жылдын башында эле
улуубуз биздин сулуубуз деп коебуз Жайнагүл Калчаева эже апрелге күн алып алды эле жеке концерттен. Бул жылы баардыгыбыз бирден жеке концерт берүү деген пландарды иштеп баштадык эле. Апрелге коюп иштеп баштаганда жабылып калып, эми концерттердин баары токтоду, качан ачылат белгисиз. Бул жылда ушул могул июль-август айларында дагы 7 дубанды кыдырмай планыбызда бар болчу. Жаңырлар, жаңы клиптер тартмак болчубуз, ошонун баары аз токтоп турат. Бирок өзүбүзчө ар кимибиз баягы ошонун үстүндө все равно баягы иштеп атабыз, ыр жаздырып. Анан чогула албай атабыз, себеби азыр ошо кырдаалга байланыштуу көп жерлерден. Негизи күнүгө эле баягы өзүңөр айткандай онлайн аркылуу сүйлөшүп атабыз, пландар түзүп атабыз. Бирибизге болгон баягы насаат акылыбызды айтып кандай кылсак деген маселелер өзүнчө майда жумуштарын жүрүп атат негизи. Анан эми качан ачылат, кандай кылабыз, уруксат берилип башталганда эле ошол Жайнагүл эженин концертинен башталат. Кудай буйрса. Абдан жакшы. Айчырөк эже, айтсаңыз, мен ошол мектепте окуп жүргөндөрдөн билем, ошол Достор тобу депчи. Канча жыл болду сиздердин түзүлгөнүңүздөргө? Биз 10 жылдыгыбызды 2017 жылы бердик да. 10 жылдык чоң концертибизди бергенбиз. Ошондо да 7 дубанды кыдырып бердик ар кимибиз. Андан бери уже 3 жыл, 13 жылдын жүзү болуп калды. Анан Кудай буйрса, ошол жыл ичинде биздин достордун ичиндеги баарыбыздын бирибизге болгон мамилебиз, элге болгон биздин ырларыбыз, элдин бизге болгон кабыл алуусу абдан жакшы. Анан жакшы аябай бизге болгон сунуштар, жакшы ийгиликтүү багы каалоо тилектер көп болду. Кудай буйрса, ушул көз тийбесин деп турабыз, улана берет. Анан эң сонун жакшы чоң, жакшы чыгармаларды. Башында дагы бир топ ырчылар кирген экен. Башында биз негизи 8 кыз болчубуз да. Анын ичинде Дилшат бар эле, Орозкөл Токторбай бар эле, Дилшат Кангелдиева ал убакта Камбарканда да иштечү да. Анын үстүнө ал Камбаркан абдан баягы чет өлкөгө аябай көп барышат экен. Анан биз менен убактысы абдан тар болуп калат экен да. Кыйналып калабыз да, ушу Дилшаттын номери келгенде эле ал болуп барабыздар, жок болсо ырдай албай калабыз да. План такыр бузулуп калат баягы, программа бузулат. Анан ошентип атып бир жылдык концертибизди бергенден кийин анан ошого шартка байланыштуу анан Дилшат чыкты. Орозкөл кызы чет мамлекетке кетти. Ошентип атып анан кайра 6 кыз калдык эле. Анан арабыздан Гүлбү кызы өтүп кетти. Ошентип азыр 5 кыз иштеп атабыз. Кана Марлен, келиңиз эми. Чет элдик ырларды кандай аткарасыз? Кана биз дагы бир куплет болсун, Ооба. Анда Джордж Бенсон деген аткаруучу бар. Ошонун легендарлуу болуп калган хиттери Nothing's Gonna Change деген аткарып берейин. If I had to live my life without you near me, the day would all be empty. The night will seem so long. If you I see forever oh so clearly, I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we but know they take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world will change my whole and crew, but nothing's gonna change my love for you. Ой, азаматсыз. Эртең менен көпчүлөр ырдап албайсың го. Марлен ырдап десе болгондо да чет элдик ырларды ырдап берди. Жакынкы күндөрү мынакей бардык үйдө отурганда сиздердин жаңы бир чыгармаларга күбө болушту. Айчырөк эже, уулуңуз экөөңүз ырдаган бир жакшы чыгарма. Сөзү кимге таандык, сөздөрү да абдан жакшы экен. Баягы иманга чакыруу, бала менен эненин ортосуна мамиле дегенде, ошол жөнүндө айтсаңыз. Биз ошолорду концертинде ырдап, дуэт кылып ырдап чыктык. Негизи көптөн берки эле экөөбүздүн оюбуздагы бир чоң ушул дуэт ырдап чыксак деп. Биз мурда бул кичинекей кезинде ошо жаңы ырдап чыгып аткан мен концертимде ошо экөөбүздүн да Ата эне деген
ырдап дуэт кылганбыз. Ошол боюнча эми дагы бир ыр таппай жүргөнбүз да, мен канча заказ берип, акындарга, оюнчуларга берип, экөөбүздүн баягы айнеге болгон мамиле, балага болгон мамилеге ушундай ыр чыгара албай койдум да канча. Анан өзүм интернеттен издеп жүрүп, ошолорду таап анан уулума көрсөтүп атам да. Ошол бул өзү казактардыкы, казактардын ырын, оонун дагы автор өзү негизи Кайрат Нуртас ырдап чыккан булардычы. Анан биз ошол экен десек, өзү авторлор такыр башка. Анан ошону угузуп көрдүм. Анан жакты Марленге дагы. Анан буну анан кийин которуп, өзүбүздүн кыргыз тилине которуп, ал жерде мени жөнүндө болсо, биз эми мени бала жөнүндө кылалы деп. Анан кийин сөздөрүн Орутпа менин апамды негизи ыр. Сөзү Аскат Кылычбек деген. Тике обон болсо Руслан Мамытов деген. Мына эң сонун. Ошол менин апамды да. Анан демек баланын энеге кайрылуусу турбайбы? Ошондой, анан баланын апасына болгон кайрылуусун жасап, экөөбүз анан ушуну ырдап чыктык. Эл аябай жакшы кабыл алды. Баарына жакты сөздөрү. Анан ошону эле улай эле концерт бүтөрү менен клип тарттык. Ушу клип тартып эле анан ошо 19-унда биринчи жолу ошо экөөбүздүн презентациясы кылганда эле анан карантин болуп калды. Бирок жетишип калдык чында. Анан азыр жакшы, аябай жакшы бизге болгон пикирлер абдан жакшы болуп атат. Анан эми ошо боюнча токтоп калбастан дагы азыр экөөбүз бир дуэттер жасайлы деген алдыда чоң пландар бар. Жакшы. Биздин телекөрүүчүлөр биринчи көзөмөлдөрдөн буюрса сиздердин аткарыңызда ошо жаңы ырга күбө болушат экен да, буюрса. Эми мына ушундай учурда келип отурасыздар дегендей, өлкөбүздө тынчтык болсун, жакшы тилек айтып, өзүңүздөрдүн бир жакшы батаңыздар болсо берип келиңиз андай жүргүзө. Эми кыргыз эли баарыбыз баягы күчтүү, сабырдуу, бардык жакта алып кеткендай, өзү кыргыз эли башынан ыймандуу, кичипейил баарыбыз меймандос эл эмеспизби, ошон үчүн баягы сунуубузду дагы ушундай кырдаалда көрсөтө билдик да, баягы бири-бирибизге болгон жардамды, канчалаган баягы ушундай отуруп калган адамдарга жардамдар, окумуш берилди, бири-бирибизге чыгармачыл адамдар абдан чыгып жардам бердик. Ошон үчүн ушул кырдаалдан эртерээк чыгып, баарыбыз жакшы тынч заманда мындай оорулардан алыс болуп, кайрадан баягы өзүбүздүн жашообузга келип, бетме-бет жакшы көрүшүп, жакшынакай ушул заманга кучакташып, азыр эми кучакташканда да, кол кармашканда да баарыбыз коркуп эле бири-бирибизден качып жакын эле жүргөн адамдар алыстап калдык дегендей. Ошолордун баары жакында эле кыргыз элим баарыбызга сабыр тилейм. Бул күндөр да өтүп кетет сөз. Баарыбыз чыдамдык менен бири-бирибизге болгон жакшы баягы жылы сөздөр менен бири-бирибизге болгон баягы колдоо менен гана бул нерселердин баарын жеңип кетебиз. Ошондуктан баарыңыздарга сабыр тилейм, аманчылык тилейм, жакшы күндөрүбүз кайталанып келсин. Келиңиз Марлен. Марлен келиңиз. Ушул дүйнө жүзүндө ушундай каптаган ушундай жаман оорулардан Кудай өзү сактасын. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, бизде аманчылык болсун. Ушундай оору көрсөттү. Кандай болсо дагы кыргыз эли бири-бирибизди калтырбайт экенбиз, бири-бирибизди тыштабайт экенбиз. Жардам берүүгө даяр экенбиз да. Ошону көрдүк, ошо эмеде ошон үчүн буюрса алда жакшылыктар гана болсун деп тилейли. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат ЛТР каналына. Биз ошо эртең менен туруп жакшы жалпы кыргыз эли менен теле көрсөтүү аркылуу саламдашып көрсөтүп атканыңыздарга сиздерге ыраазылык сагындык, эфирди сагындык, ырдоону сагындык дегендей. Чоң рахмат сиздерге да, ишиңиздерге ийгилик. Сиздер да ушундай кырдаалда тынбай иштеп аттыңыздар, баягы өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды баягы эл үчүн ойлоп иштеп аттыңыздар. Эми сиздерге да күч кубат. Эфириңиздерде дайыма жаркылдап күлүп ушинтип алып барып туруңуздар. Рахмат, Айчыруу Султанова, Марлен, сиздерге ыраазычылык бар болуңуздары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бир нече көзөрмөмдөрдөн кийин дал ушул Айчыруу Султанова менен Марлендин аткаруусунда жаңы ырга бир гана ЛТР каналынан күбө болот экенбиз. Негизи эле биздин ЛТРдин көрсөтүүлөрүн сиздер Facebook'тан, YouTube'дагы ЛТРдин баракчасынан
көрүп бааңыздарды берсеңиздер болот экен. Мына ушундай мүмкүнчүлүк бүгүнкү күндө баардык жерде бар. Ошондуктан апаларыбызды да куттуктап өтөлү бүгүнкү жакшы таң менен. Ооба. Кыргызстандагы баардык апаларды куттуктап өтөлү. Энелердин жүрөгү эч качан оорубасын. Апаларыбыз ар дайым кайгырбасын, ар дайым күлүп жайнап жүрөгү кубанычка толуп турсун деген жакшы тилектерибиз бар. Туура, оорутпа менин апамды, Жаңырдын бет ачары Айчүрөк Султанова жана Марлен биздин төрүбүздө кабыл алыңыздар. Мына ушундай Жаңырдын бет ачары бир гана Кутмантан көрсөтсүндө жаңырды. Биз болсо көрсөтүүбүздү алдыны көздөй улантмакчыбыз.